Бүгін бізде мейманда Майрамбек Мұхтаров ағамыз комузчу. Саламатсызбы? Таңғы маңайыңыз қандай? Абдан жақсы. Қандай келіп алдыңыз? Жақсы. Шығармашылығыңызда дағы қандай жаңалықтар болып жатады? Немен әлек болып жатасыз? Шығармашылықта Құдай бұйырса, бұға чейін шынын айтсам, біраз тынығым болып қалған. Оқуны өткеннен бері. Азыр Құдай бұйырса, жаңа баштап атабыз, жаңа ырлардың үстінде іштеп, жаңа ырларды жаздырсақ деп, шоу даярдап, репертуар таңдап тұрған кез азыр. Жаңа демекчи кандай ырларды, кандай мазмундагы ырларды көрсөк болот? Эми жаштарга дагы, орто муунга баарына өткүдөй жаккыдай ыр тандап атабыз, Кудай буйрса. Анан бир эле беткей орто муунга жаккыдай ырдасаң дагы болбойт экен. Ошон үчүн азыркы замандын шартына ылайык эки муунга тең жакшы кеткидей ырлардан тандаганга аракет кылып атабыз. Бул клип дагы тартабыз, Кудай буйрса, биринчи ыр жаралсынчы жаздырып, запись болуп бүткөндөн кийин анан ага дагы Кудай буйрса аракет кылабыз. Сонун анан баягы ушу сөзүңүздү куру кылбай, чү дегенде эле ушу сиздин бир жакшы жагымдуу бир чыгарма калы. Албетте, да. Анда эмесе Жаныш Кочкоров агабыздын талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деген жакшы чыгармасы бар эмеспи? Ошону аткарып берип коеюн. Жакшы чыгарма. Жалпы элиме. Толкундава сезимдерим, тагдырга башым тийген кезим менин, талайсыз махабаттан өксүндүмүн. Талантты süygöndürdün Kaygırıp kapalanma Araylap cüdüp durgan gezim benim, kalasın kalamasın kay bir ölüm, kadırım bilgendirdin Kurapsızday verbe sezimlerim, bazardan kaytıp kalgan gezim benim, bağlasın bağlamasın başka bir Barkımdı bilgendirdin esindemin, talantlı süygöndürdün esindemin. Баракелде, үнүңүзгө береке. Баягы менин алгачкы эле суроом, негизи сиздин өзүңүздүн баягы музыкалдык билимиңиз бар, Албетте. Кайсыл окуу жайда өттүңүз эле? Кыргыз улуттук консерваториясын школду бүтүп келип, биринчи падкурска тапшырып, ушу менен 6 жыл ошол жакта билим алдым.
салттык музыка жана фольклор бөлүмүнүн комуз менен ырдоо боюнча бөлүмүн бүттүм. Алгач Токтобек Асаналиев агайыбыздан 1 жыл окудук. Андан соң өзүмдүн бир тууган таекем Жолдош Исраилов азыр консерваторияда зав кафедра болуп турат. Ошол агайымдан 5 жыл калган акысын ошол агайымдан бүтүрдүм. Сонун анан Анан ушу негизи эле бала чагыңызды эскерип өтсөңүз, кайсы жердин кулунубуз, негизи эле бала чакты көз ирмеп кетсеңиз. Мен өзүм Нарын областына караштуу Кочкор районунун коммунизм айылынын Мантыш айылында 1989 жылы 2-январда жарык дүйнөгө келгем. Бала чагым ошол айылымда өттү. 11 жыл бою ошол жакта Кызыл Дөө орто мектебин аяктап, анан 2007 жылы Кыргыз Улуттук консерваториясына Босогосуна аттап келгенбиз. эң жакшы баягы жакшы сөз бар го, алма сабагынан алыс түшпөйт дегенде, баягы сиздердин дагы үй бүлөңүздөрдө чыгармачыл адамдар бар беле? Чыгармачылык Эмнеден өткөндей адамдар бар. Менин өзүмдүн атам да абдан жакшы ырдайт. Апам да аябай жакшы ырдайт. Анан менин тайларым бүт эле чыгармачыл адамдар. Менин тай атам оон чыгарып, ыр жазган киши болгон, комузда кол ойнотуп. Анан 2 таекем бар болчу. Бирөөсү өтүп кетти. Экөө тең комузда, аккордеондо кол ойнотот. Ырдайт. Азыркы мен эмеле айтып өтпөдүмбү? Кыргыз Улуттук консерваториясында өзүмдүн таекем зав кафедра болуп иштейт. Опера ырчысы. Ошолорду тартсам керек. Анан эки жактан эле кетсе керек мага. Жакшы, чыныңыз бар. Анан бул жерден дагы кесиптеш сөзүңөр алчы, дагы бир жарыя айтып кетейин. Эгерде биздин телекөрүүчүгө, эгерде биздин коногубузга суроолоруңуздар же калуу тилектериңиздер болсо, алдыдагы WhatsApp номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Сөзүбүздү улантабыз. Кудай буйрса, сиз баягы чыгармачылыкка баягы ортодон кичине тыныгуу балды кайрадан уланталы деп жанан эмнеден баштайын деп жатасыз? Бисмилля дегенде. Чыгармачылык. Чыгармачылыкта эми биздики ырчы болгондон кийин ыр эле да Кудай буйрса. Ырдан эле баштайбыз. Эң биринчи ырды жакшы тандаш керек. Тандагандан кийин ошол ыр мисалы өзүмдүн голосума, үнүмө жакшы туура келеби? Ошону тандаш керек. Эгер үнгө туура келбесе, анда жакшы болуп турса дагы ырдай албайт анан. Ошон үчүн эң биринчи эле ошол репертуар тандап турабыз. Ыр жакшы. Ыр тандоо демекчи, ошол ырдын эң биринчи ирет сиз эмнесине көңүл бурдуңуз? Жаңы ыр жаздырып жатам дедиңиз, обонунабы же сөзүнө? Албетте экөө тең төп келиш керек. Эми такыр эле баягы жеңил желпи сөздөр менен ырдай бериште болбойт. Ошондой эле жеңил желпи кайрыктар, обондор булар дагы эми баягы убактылуу нерсе болуп калат. Ошон үчүн баягы түбөлүктүү биздин Асанкалы Ырсыбай агаларыбыз, аталарыбыздыкындай болуп, баягы түбөлүккө калгыдай бир ыр чыксабы деген үмүттө, ой тилекте келатабыз. Анан бардыгына караш керек, сөзүнө дагы, обонуна экөө бири-бирине аябай айкалыш керек. Эң жакшы, анан кийин ушул адысыңызда комуз турат, анан кийин бул комуздан башка дагы аспаптарда ойнойсузбу деген суроо. Бул комузддан тышкары ачыгын айтышым керек, эми мен школдо окуп жүргөндө 9-класстан баштап бир аз аккордеон чертип, ошол жактан кызыгып, комузга чейин аккордеондо бир аз ойногом. Анан бул жакка келип мен негедир билбейм, комузга аябай көбүрөөк басым жасадым, мага комуз жакты да. Мен анткени бияка келип комузду үйрөндүм. Ага чейин чала була өзүмдүн үйрөнгөнүм боюнча аккордеондорду ачып. Дагы бир көрөрмандардан суроо келиптир. Канча жылдан бери чыгармачылыкта эмгектенип келе жатасыз дейт. Сизге кааларым ийгилик дейт. Эми чыгармачылыкта мен 2007 жылы окууга тапшыргам. Анан бир 2 жылын чындап окууга басым жасасам керек. Андан кийин ошондон бери эле 2009-дан бери эле тырмалаңдап келатабыз. Жакшы, дагы WhatsApp'тан Бул жерден дагы сизден дагы чыгарма суранып жатышат. Майрамбек Бакей ырдап берип койсоңузчу деп менин оюмча кыздар окшойт деп койдум. Ырдап берелик. Шаңдуу чыгармалардан
Анда баягы мен айтып өтпөдүмбү, салттык музыка деп баягы элдик ырдоо боюнча бөлүмүм бүткөм. Ошондуктан орто муунга дагы жакшы ырлардан, эски ырлардан ырдап бергенсем болбойт. Ошон үчүн эл алдында келет ырдагым деген жакшы чыгарма бар, ошону аткарып берип коеюн. Sargaygansып gözündөгү bak, bir çalgansып жаштыктагы çap, özgөрүлбөй тура бербестен. Ömür çirkin, ay ötüp baratar. Erkenlerli caşkanday, bir oğ ötüp ömür şaşkanday, geçekiden önsüz boğulsun. Akbak gülün, ay almak akkanday. Yarsa da kızık kırdalım, emgektenim elim cırgalım, şankıldagan şair nenem. El aldımda, yurt aldımda, ne gelip durdağım. El aldımda, yurt aldımda, ne gelip durdağım. Баракелди, ар дайым эл алдында, журт алдында ырдап жүрө бериңиз, Марионов эке. Анан мисалы эгерде сизде баягы ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калса, бир шарт болуп калса, мисалы чет элдик кайсыл ырчы менен чогуу дуэт ырдайт элеңиз? Чет элдик, эми ачыгын айтсам, көп орусча ырдабайм, бирок Николай Басков менен ырдамак. Эң жакшы. Азыркы учурда көп эле биз билишибизче, көп эле комузчулар комузда башка тилди ырларды ырдап жатышат. Сиз да ошондой башка тилде ырдаган учурларыңыз болобу? Жок, эмнегедир билбейм. Мага комуз менен эми мен баягы ичара өзүмчө үйдөн чертип калам, бирок эмнегедир ырдагым келбейт. Кыргызча гана. Кыргызыбыздын өзүбүздүн ырлардан ырдагым келет. Бизде дагы бул жерде да суроолор, кабыл тилектер болуп жатат. Келген көптөгөн кабылдар бар экен, анан кийин ишиңизге ийгилик калып жатышат да, жана мынтип айтып жатышат, көйлүктөрдү колдойбуз, жакшы ырдайт экенсиз. Мен да комсомолдук болом дейт. Эң жакшы экен. Сиз чала алып калсаңыз керек. Мен Нарын областына караштуу Кошкор районунун. Көлдүктөр деп жазып жатышат, эмнегедир биздин көрүүчүлөр да. Анткени бизде дагы коммунизм деп общий 5 айыл ушундай айтылат. Эмнеге комсомол деп болуп алыш керек. Марионов мырза, эгерде Кудай буйрса, качан бир олуттуу бир эме баягы концерт коесуз дегенде баягы өзүңүздүн эл алдында? Абдан жакшы. Концертти Кудай буйрса эми аябай алыс деп эм, бирок жакынкы аз калды окшойт. Бирок концертке дагы абдан оор түйшүк концерт коюш үчүн дагы. Ошон үчүн концертти жөн эле бир 2 жыл жаздыра калып концерт коем дегенге да болбойт. Ошон үчүн репертуар, жакшы репертуарлар көбөйүш керек. Андан соң жандуу ырдап неткенге дагы, аткарганга дагы жакшы ырларды топтош керек. Анан Кудай буйрса жакынкы арада өзүм биринчи чыгармачылыгымды жаңы баштап турган кезим азыр. Анан бир аз эл алдына көрүнгөндөн кийин Кудай буйрса ишке ашат деген ойдомун. Ушу чыгармачылык жөнүндө сурап өтсөк, дүйнө жүзүндө көптөгөн конкурстар бар, фестивалдар бар, ошол аспаптар боюнча конкурстар бар. Ошого катышуу максатыңыз жокпу? Албетте катышуу максатым бар. Мен дагы кыргыз элимдин желегин желбиретип, бир
кубантып келсем деген ой тилегим бар. Алдыда болот болуш керек, Кудай буйрса. Баягы сизден сурагыбыз келип жатат, балалык кезде же баягы студент кезде баягы кызыктуу окуялардан бир айта кетсеңиз, өзүңүз баягы кызыктай акыбалда калып калган учурларыңызда. Эми азыр сразу эске келе бербекен ошолор. Сиз эстеп туруңуз, Мен ага эстей берейин. каалоо тилектер бар экен. Каалоо тилектери окуп кетсек. Көптөгөн каалоо тилектер бар экен. Ишиңизге ийгилик дейт жана канчанчы жылкы болосуз деп кыздар жазып атат. Биздин көптөгөн телегөрүүчүлөр 1989 жылы 2-январда жарык дүйнөгө келгенбиз. Анан баягы үй бүлөңүз жөнүндө сурай кетсек, канча бир туугансыз, үйлөндүңүз беле дегендей. Албетте үйлөнгөнбүз. Үйдө 3 бир тууганбыз. Агам бар менден улуу. Менден кийинки карындашым бар. Ортончусу болом. Үйлөнгөнбүз. Азыркы убакта жаркылдаган жакшынакай жубайым бар. Ортобузда. Экөөбүздүн ортобуздан пайда болгон, сүйүүбүздөн пайда болгон кызыбыз бар, жакшынакай Азалия аттуу. Ошол өзүңүздүн үй бүлөңүзгө арнап, келинчегиңизге арнап, кызыңызга арнап бир жакшы бир чыгарма арнап берип койсоңуз. Анда эмесе сүйүү темасына кайтып сүйүү темасында болсо, анда лирика деген өзүбүздүн мага таяке болуп кетет. Биздин айылдаш тайлар жактан. Сөзү Бактабас Абакировго таандык, ону Жанарбек Акматсияевдики деген. Ошол чыгарманы аткарып берип коеюн. Лирика деген. Өзүңдө бар чын сүйүүдө керемет, өрүп гүлү түшүп турат себелеп, кезегинде аяп турам албай, кетемби деп кокусаны тебелеп. Суктан атко сага колу жетелек, суй саласың колдон бөлөк жетелеп, сабагасы менден күнөр үзбөчү, сага деген сүйүм али кетелек. Сага деген сүйүм али кетелек. Кел сүйүүнүң аткаралык экөлөк, бал ээрчитип багып анып өпөлөп, ынтымактын ичке жибин эшели, ынак сүйүм дале таркап кетелек. Ынак сүйүм дале таркап кетелек. Ынак сүйүм дале таркап кетелек. Баракелди. Кандай гана сонун чыгарма болду. Көптөгөн адамдардын
жүрөгүндөгү сүйүүсүн козгоп окшойт. Ооба, сүйүү демекчи ошо сүйүүлөрдүн ичинен энеге болгон сүйүү чексиз болуш керек. Анан бул жакта да ошого карата сүйүү эме суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Эненин ак сүтүн кантип актайм деп ойлойсуз деген суроо келиптир. Ошого жооп берип койсоңуз. Саламатчылык. Менин билишимче, ушунча эненин сүтүн эч ким актаган эмес болуш керек. Бирок актаганга эч ким жетишпейт же болбойт деп эле кала бербестен, колдон келишинче өзүнүн деңгээлине жетишинче сыйлап өмүр өткүзүш керек. Кесиптеш, ушул суроодон кийин мен дагы бир толуктап өткүм келип жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүн биздин студиянын мейманы Марим эпеке, баардыгыбыздын жана башында өзүңүз сурдап өткөндөй эле сүйүү, жаныбыздагы жубайларыбыздарга болгон сүйүү, жана ошондой эле энелерибизге болгон сүйүү эч качан өчпөсүн. Бар бололу. Анан баягы чыккан күндүн батмайы бар дейт. Убакыт зымырап учуп кетет экен. Сизге бөлүнгөн жарым саат алкак эмне жол аягына жеткенин билбей калдык. Анан же бир минут алып баягы элге кайрылып. Эркин микрофон. Сиздерге дагы рахмат. Бат эле убакыт өтүп кетет экен. Көпкө ырдап отурсакпы дедим эле. Эми Кудай буйрса, алдыда көпкө келип ырдайбыз деген үмүттөмүн. Кыргыз элиме кааларым тынччылык болсун эң эле биринчи. Токчулук болсун, молчулук болсун. Ушундай эле жаркыраган жакшы жашоодо жашап жүрө берелик. Андан соң эн ата бир туугандарыбыз эл ичинде өзүбүз аман жүрөлүк. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Ошол. Чоң рахмат, сизге да чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Эң башкысы ден соолук каалайлы. Эң башкысы жүрөктөгү сүйүүбүз эч качан өчпөсүн.